Назарыңыздарда кабарлар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда кызматта мен Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы. Алгач программабызды кыскача анонс менен баштайбыз. Якутия жашоочулары кыргызстандык мигранттарга каршы аракетин токтото элек. Жергиликтүүлөрдүн агрессивдүү кадамынан айрым мигранттар жумушуна кайта албай жатат. Кыргыз-Тажик чегарасында абал тынч, үйлөрүнө кайрадан көчүп барган аксайлыктардын жай турмушу башталды. Президент чегарадагы чыр боюнча күч түзүмдөрүн сынга алды. Жаз жарыш. Жер иштетүүнүн сырын өздөштүргөн ноокендик дыйкандар жашылча жемиштерди эрте бышыруунун жолун айтып беришти. Казакстанда Касым-Жомарт Токаев президенттик кызматка киришти. Якутия жашоочулары кыргызстандык мигранттарга каршы аракетин токтото элек. Алардын наразычылыгына 36 жаштагы жергиликтүү аял кыргызстандык мигрант тарабынан зордукталды деген маалымат себеп болгон. Анықтан жергиликтүүлөр ар кандай акцияларды уюштуруп, кыргызстандыктар иштеткен дүкөндөрдү талкалап, көчөдө сабап жатканы айтылууда. Акыркы маалыматтар боюнча 21 жаштагы кыргызстандыкты өлтүрүлүп, анын денеси даракка асып койгон деген маалымат дагы тарады. Якутиядагы абалдын келип чыгышы тууралуу кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Кыргыз мигранттары иштеген дүкөндөрдү талкаламай, көчөдө жүргөндөрдү сабамай, ар бир аялдамада жана ар бир автобуста кыргызстандыкмын дегенди көрүп калса коркутмай. Мунун баары азыркы Якутияда да кабыл. Якуттардын биздин өлкөдөн барган мигранттарга тиш кайраганына 36 жаштагы жергиликтүү жашоочу Оксана Варламованын арызы себеп болгон. Анын билдиришинче 17 март күнү кыргызстандык 3 мигрант жигит Оксана айымды зордуктаган. Ал эми шектелген 23 жаштагы кыргыз жараны кармалганын милициядан кабарлашкан. Мындан улам жергиликтүү эл 17 мартта эле мигранттарга каршы жүрүштөрүн баштап, 19 март күнү миңдеген жашоочу митингге чыгышкан. Топтолгон элге Якутия бийлиги өкүлдөрү сөзгө чыгып, буларды айтышкан. Мен аял катары бул окуяны оор кабыл алдым. Биз чыдап келдик. Эми чыдамыбыз кетти. Баарыбыз чогулуп тартипти орнотушубуз керек. Биз өзүбүздүн жерибиздебиз, өзүбүздүн шаарыбыздабыз. Биз буларга ким кожоюн экенин көрсөтүшүбүз керек. Бизде алардын каттоосу кызыктырбайт, алардын салык төлөгөнү да кызыктырбайт. Биз эми мыйзамсыз мигранттар менен күрөштү күчөтөбүз, аларды депортация кылабыз. Үйгө келип, ал жердин салтын, мыйзамын сыйлабаган конок эмес, ал баскынчы. Якутия калкынын мигранттарга каршы акциясы митинг менен эле чектелбеди. Алар көчөдө көргөн кыргызстандыктарды сабап, ал жерде иштегендердин да ишканаларын жаптырып жаткан видеолору интернет желесинде тарады. Как зовут тебя, говорю? Долгат. Долгат. Тебя как говоришь еще раз? Ханчебек. Закрывай свою быстро. Убивать скоро вас начнем. Домой уезжайте. Там силуйте своих баб. Кийинчерээк мындай жоруктарды жасаган якутиялыктарды жергиликтүү полиция кызматкерлери кармап, аларга чара көрүлүп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө абал туруктуу, бирок мекендештерибиз өз ара сүйлөшүп, убактылуу жумушка жана көчөгө чыкпай турууну туура көрүшкөн. Бир кумалак, бир карын майды чиртет демекчи, бир кыргызстандыктын терс жүрүм турумунун запкысын эми Якутиядагы бардык мекендештерибиз тартып жатат. Азыр тынч эле пока анан анча-мынча Якутский шаарында тентектери чыгып алышып, ошол жерде овощи фрукт өзбектерди саткан өзбектерди сабашып, киоскилерин жапкыла дешип, анан рыноктарында кыргыздар иштешет, алар жумушка чыккандарды сабашып жөндөн эле. Ошондой болуп атат акыбалаган кийин. Жумушка чыкпай отурабыз азыр пока. Биякта чоңдор айтышкан 1-2 күн чыкпагыла жумушка деп. Чыккандар чыгып атышат, айлар жок. Абалды жөнгө салуу үчүн Якутия бийлиги менен кыргыз диаспора өкүлдөрү жолугуп сүйлөштү. Анда жергиликтүүлөр Кыргызстандан барган мигранттар жапыр текшерилет деп билдирген. Интернет аркылуу кыргыз диаспора өкүлү Якут элине кайрылып, кечирим сурап, ынтымакка чакырып өттү. За нашего соотечественника. Урматтуу Якут эли, мен сиздерден мекендешимдин бул кылыгы үчүн кечирим сурайм. Мыйзам боюнча ал адам жазасын алат деп ишенем. Жаман эл болбойт, жаман адам болот. Ошондуктан баарыңыздарды ынтымакка чакырып өтөм. Родственников, родителей,
Даже словами не могу передать, как это назвать, но я считаю, что законом будет наказан данный человек. Якутиядагы мекендештерибиздин билдиришинче, абал жөнгө салынгычаң жумушка чыкпай турушат. Ал эми бүгүн интернет айдыңында 21 жаштагы кыргыз жараны Якутияда өлтүрүлдү деген провокациялык маалымат тарады. Ал окуя 2017 жылдын август айында болгон жана азыркы Якутиядагы кырдаалга тиешеси жок. Ермек Муратбек уулу, Бек Султанабиев, Ынтымак. Чек арада абал тынч үйлөрүнө көчүп барган жергиликтүүлөр жай турмушта тиричиликтерин улантууда. Айрымдары малын жайлоого айдоо алдында турса, дагы бири эгин айдап талаа жумуш менен алек. Ошентсе дагы чек ара кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөп турушат. Ал эми миграцияда жүргөн жарандар Аксай айылындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүктөрдү жеткиришти. Чек арадагы бүгүнкү абалды кабарчыбыз көрүп келген. Мынтип неберелеринин күлкүсүнө тең орток болуп олтурган Аксай айылынын тургуну Манзура Надированын үй бүлөсү бир жума мурда үйүнүн чатырларын алып курулуш ишин башташкан. Бирок чек арадагы чырга байланыштуу үй жайын таштап Баткен шаарына көчүп кетишкен эле. Эми эки тарап бир пикирге келип, абал жөнгө салынгандыктан өз үйүнө келип курулуш ишин улантууда. Кече эми урушта баштаган элек да. Шыбырды алып эле солардын баксай уруш башталды. Шону токтоп калды, бизди качырып тополоң болуп автоматтын önүндөн чыгып эле биз коркуп качтык да балдарды алып майдаларды. Эми ушу бүгүн баштадык кайтадан. Бүгүн кичине сүйлөшүүлөр болуп, границалар ачылып. Бүгүн кайтып баштадык да. Кыргыз-тажик чек арасындагы талаш-тартыш маселеси чечилип, учурда абал тынч. Чек арадагы жабылган жолдор ачылып, кыргыз-тажик эли каттап калышты. Азыр Ворук жана Аксай айылындагы тургундар эгин талаа жумушу менен алек. Тажик туугандар жолдон өтүп атат. Кыргыз туугандар деле алардын жолунан өтүп атат. Абал туруктуу. Күндө эч кандай бардыгы өзү жазгы иштер менен топтошкон. Же болбосо дагы бир жол тосойлу, же бир башка нерсе чыгарайлы деген эч неме жок. Аксай айылынан ошо каттама ачылды. Аксай айылында бүгүнкү күндө коомдук саясий абалт элдер бардыгы өз иштери менен алектенип жатышат. Кечинде бардыгынын үй бүлөлөрү, бала чакасы Баткен шаарынан кайра Аксай айылына келип, кадимки турмуш өзүлүгүнө түштү. Ошентсе да айыл күчөтүлгөн тартипте кайтарылып турат. Бул албетте чек арадагы жашоочулардын коопсуздугу. Бир жумадан бери тиричилигин унуткан чек аралаш аймактагы аз камсыз болгон жана жесир аялдарга Орусиядагы кыргыз мигранттары акча чогултушуп, азык-түлүк менен камсыз кылышты. Элибизге ошо Аксай элине баягы жалгыз бой эне, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай окуядан кийин жабыркаган үй бүлөлөргө деп туруп ошо 60 үй бүлөгө, 60 мүшөгө мени жардам катарында жөнөтүштүлөр. Биз өкүлү катары келдик, ошону таркатып эметип берелик деп. Эске салсак, 16 мартта окуя болгон жерге Кыргызстандын жана Тажикстандын аскер прокурорлору барган. Болуп жаткан окуяны объективдүү жана ар тараптуу иликтөө максатында эки өлкөнүн прокуратурасы биргелешкен тергөө тобун түзүшкөн. Азыр 7 кылмыш иши козголгондугун башкы прокуратурадан билдиришти. Ага карата тергөө иштери жүрүп жатат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 мартта Баткен облусундагы чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрүп, чек арада чыр чыккандыгы үчүн күч түзүмдөрүн сынга алды. Президент чыр чатакты болтурбоо үчүн калк арасында алдын ала жеткиликтүү иш жүргүзбөгөндүгү сындалды. Өлкөдөгү бейпилдик жана тынчтык чек арадагы туруктуулукка байланыштуу болот. Кандай кырдаал түзүлбөсүн оозунуп иштеп, жергиликтүү бийликтин жана калктын өкүлдөрү менен биргелешип маселелерди чечүү зарыл. Ар кандай бузукку терге жол бербегиле, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы мындан тышкары чек арага чектеш аймактарда социалдык экономикалык көйгөйлөрдү жана калктын талаптарын өз убагында чечүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Телек өткөрмө бекетинде 100гө жакын жүк ташуучу унаа кезекте турат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык 19 март күнү кечке жук бул бекетте унаалардын кезеги пайда болду. Буга Казакстан тараптан автоунааларды көбүрөөк убакыт текшергени себеп болгон. Учурда 1 саатта 4-5 унаа чек арадан өтүп жатат. Кыргыз-казак чек арасындагы башка бекеттерге унаалардын тыгыны байкалган жок.
Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Ош облусуна жумушчу сапарын алкагында Кара Суу районундагы жазгы талаа иштеринин жана ирригациялык каналды тазалоонун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы Кара Суу районунун Нариман айыл аймагындагы Омат Агро айыл чарба кооперативинин ишмердиги менен таанышып чыкты. Фермерлер менен маектешүүдө премьер-министр өлкө өкмөтүнүн ишмердигиндеги ата мекендик айыл чарбаны колдоо жана өнүктүрүү боюнча негизги багыттары тууралуу айтып берди. Ал баса белгилегендей, учурда өрөөн чарбалар үчүн дотацияларды жана жеңилдиктерди берүү каралууда. Премьер-министр менен маектешүүдө дыйкандар жеңилдетилген насыя берүү шарттарын жакшыртуу тууралуу маселени көтөрүштү. Премьер-министр белгилегендей, айыл банк жетекчилиги менен жеңилдетилген жана узак мөөнөттүү насыялоонун фермерлерге жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү чараларын талкууланат. Мухаммедкалый Абылгазиев айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында каражаттарды максаттуу берүү деталдуу текшериле тургандыгын кошумчалады. Жазгы талаа жумуштары менен таанышкан өкмөт андан ары Ош облусундагы облус район жетекчилеринин катышуусундагы селектор жыйынга катышты. Жыйында айыл чарба багытындагы быйылкы жылы 11 продукциянын рентабелдүүлүгүн жогорулатуу максаты коюлду. Аларга балык чарбасындагы продукциялардан баштап сүт, эт өндүрүү жана малина кулпунайга чейин дагы көңүл бурулат. Быйылкы жылга айыл чарбасын кажылоого 7 долбоор каралып, аларга жалпы 9 миллион сом каражат сарпталат. Эгерде дыйкандар жогорудагы айтылган 11 атайын тандалма продукцияны эге баштаса, аларга 6% жеңилдетилген насыялар дагы бөлүнөт. Мындан сырткары мал чарбасындагы асыл тукум өндүрүмүн жогорулатууга дагы жеңилдиктер, насыялар берилет. Буга чейин Кыргызстанда токой чарбасына 3 жылга жеңилдетилген насыялар берилген болсо, эми 5 жылга чейин узартылат. Ал эми өлкө боюнча дыйкандарга жеңилдетилген насыяларга делип 30 миллион каражат жумшалган. Жумшалган каражат канчалык деңгээлде өзүнүн эффективдүүлүгүн берет, бул боюнча дагы иштер алып барылуусу көзөмөлдөнүшү керек деп баса белгиледи премьер-министр. Бул багытта дыйкандарга жеңилдиктер берилгени менен өрөөн сапаты жогору болбой жатат. Андыктан сапаттуу өрөөн чарбасын колдоо максатында өрөөнчүлүк мамлекеттик дотацияны колдоо зарыл. Ага 107 миллион сом каражат бөлүнгөн. Анын ичинде өрөөндү өзгөртүү, сапатын жогорулатуу маселелери каралат. Аймактарда кооперативдерди түзүү, аларды ассоциацияга айландыруу күндүн талабы деп белгиледи премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Селектордук жыйында ар бир облустагы чогулган жетекчилерге айыл чарба багытындагы жаралган маселелерди чечүүгө тапшырмалар берилди. Чүйдө көп, көлдө көп болушу мүмкүн. Башка райондордо 100дөн, 200дөн айлаганда бул аябай чоң дыйкандар деп эсептелет. Ошолордун баарын кошуп, кайра кооператив кылып, кооперативди анан ассоциацияга алып келишибиз керек. Ошол министрликтен, айыл чарба министрлигинин областын жетекчилери менен акимдердин милдети бул. Ушуларды өзүнчө коргоп, аларга жардам берип, бардык маселесин чечип, ошолорго көзөмөл кылып, ошолор менен анан айыл чарбасын көтөрсөк болот. Буга мен ойлойм, абдан чоң көңүл буруңарды суранам. Дагы бир көйгөй иштетилген, өндүрүлгөн өсүмдүктөрүбүздү кайра иштетүү маселеси абдан төмөн болот. Бул боюнча да биз өзүнчө бир катмар даярдашыбыз керек. Ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө үлгү боло турган фермер чыгыш керек. Үлгү болуп, башкаларга көргөзүп, үйрөткөндөй, ошолорду кайра артынан сүйрөгөндөй. Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясы көрөрмандарга сапаттуу эфирлерди даярдоосу үчүн шарттар жакшырат. Муну Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманголов телерадио компаниянын ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы телеканалдардан кеткен эфирлердин 50% өздүк продукция болушу керек деген мыйзам кабыл алынган. Бул жаатта ынтымак 60% көрсөткүчтү камсыздаганга жетишти. Ошондой эле көрсөтүүлөрдүн 80% мамлекеттик тилде даярдалат. Министрдин билдиришинче, өлкө боюнча 70ке жакын каналдар болсо, анын 7си гана мыйзамды аткарууда. Алдыда Маданият министри ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясына ар тараптуу колдоо болорун баса белгиледи. Бир колдоолорго азыр көрөлүп, анан техника жагынан айтылып кетти, ошо техника жагынан колдоолорду карайлык. Ошол жагынан бизде эми эң негизгиси шарт түзүп министрлик тараптан. Ал эми жамааттын негизги милдети ошол жакшы бир контенттерди ойлоп табып, креативдүү контенттерди ойлоп табып, ошону аудиторияга чейин жеткирүү.
бул жааттан мен ойлойм баягы ынтымактын өзүнүн потенциалы бар деп. Нокен районунун Достук айылынын дыйкандары башкаларга караганда жашылча жемиштерди эртерээк бышырып, баасы жогору маалда сатып келишет. Анткени бул аймактын жашоочулары көнөзканаларда кышы менен көчөт даярдап, башкалар урук эккен маалда көчөттөрүн тигишет. Мында дыйкандардын бири Эшекеевтердин үй бүлөсү. Алар дээрлик 10 жылдан бери көнөзканага көчөт өстүрүп, талага элден эрте эгин айдагандардын катарын толукташат. Айрым учурларда өздөрүнүн арткан жашылча көчөттөрүн кардайларга дагы сатып келишет. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Көнөзканадагы помидор көчөттөрдүн уругу январь айынын аягында сөйүлгөн. Дыйкан Нурбек Эшекеевдин айтуусунда көчөт чоңойгонго чейин кадимки наристедей камкордук талап кылынат. Жылуулукта ошо 20 градус кармайбыз. Түнкүсүн, күндүзгүсүн өзү күндүн энергиясы менен алат. Анан ушу ар бир түз 5 килограммдан берет. Кудай кааласа 1 гектар жерге 25 миң уштуп кетет. Бул помидор ошо сорту Максиро деген сортунан, анан ушу научок болот. Ушу катуу Россияга чейин чыгып кетет бул Кыргызстандан. Анан ушу катуулугунан ушуну эгип атабыз. Бир түп 5 килограммга чейин мөмө берет. Дыйкандын айтуусунда ар бир урук жерге тигилчү көчөт болгонго чейин 3 сомго чейин каражат кетет. Анткени суук мезгилдерде көмүр жагылат жана көчөттөрдүн чөбүн отоо үчүн жумушчулар тартылат. Нурбектин бир нече бөлүктөн турган көнөзканасында 50 миңден ашуун помидордун көчөтү бар. Аны жакын арада 2 гектар жерге тигүүнү болжоп турат. Пикировка деп коет. Биринчи места январдын 25-inde себилген. Ошондо себилип, февралдын 10-унда кайрып бул местага которгонбуз да. Көңдү саштап, ушуну эгип бир сырадан. Себеп жер которуу дейт экен, тамырларын жулуп кайрып бияка орнотсо, ошондо бакубат талага барганда өлбөй жакшы чоңоет экен. Бул үй бүлөнүн көнөзканада көчөт өстүрүп жатканына 10 жылга чукулдады. Жыл сайын жашылчанын бир нече түрүнөн көчөт өстүрүп, башкалардан эртерээк талага эккендиктен жакшы киреше табышат. Анын эсебинен үй-жай тургузуп, күнүмдүк тиричилигин өткөрүп келишет. Кудай кааласа жакшы киреше кирет деп ойлоп атабыз. Анткени балдар ушул өзүбүздүн айылда эле киреше таап, ушул киреше менен жашап атышат балдарчы. Анан эми ушу биз дыйканчылыкка 8 жылдан бери парник кылабыз. 8 жылдан бери жакшы натыйжа берет бизге. Мен балдарыбыз баары ушул неме менен жашап атышат. Эшекеевтердин үй бүлөсүндө баары дыйканчылыктын сырын мыкты өздөштүргөн. Ага Эсналы Эшекеевдин көнөзканасында өстүрүлгөн помидорлор далил боло алат. Анткени ал инисинен айырмаланып, помидор көчөттөрүн атайын идиштерге өстүргөн. Ал бул ыкма менен жашылча дагы да эртерээк бышарын айтат. Алды 4 кулак болуп, мына кулактап койсо, мына 2 кулактап коебуз, мына 4 кулактап коебуз. 4 кулак болгондо анан ал жактан бул жакка которобуз. Жер которуу кылып, тамырын которобуз. Мунун күлөктүн жакшы себеби талага барганда мындай тез амал алат. Анан берки пикировка кылынган помидорлордон караганда 5 күн айырма берет. 5 күн айырма берет. Бул көнөзканалардын биринде бадыраңдын да уругу себилген. Анткени помидор алуучулар бадыраңды көп талап кылышат. Дыйкандардын айтуусунда бул помидорлор жана бадыраңдар апрель айынын башында эгилип, майда түшүмүн бере баштайт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Ноорус майрамына карата жерлерде ар кандай иш-чараларды өткөрүү самалыгы башталды. Мындай салтанат Ош шаарынын Озгур айылындагы номер 33 орто мектебинде дагы уюштурулду. Иш-чарада Сармерден жана улуттук оюндар өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө белектер берилди. Мектептеги майрамга биздин чыгармачыл топ дагы катышып келди. Самидин Алымкулов мектебинде жылда Ноорус майрамы концерт менен эле бүтүп калчу. Алтын уя жамааты быйылкы салтанатты өзгөчө өткөрүүнү туура көрүп, алгач ирет сүмөлөк жасашууда. Таң эрте башталган иш-чарага келгендердин маанайы жакшы. Күгүмү жок, аппак сулуу таңдардай, күлкүгө бай, оюнга бай, шаңга бай, көкөлөтүп, көңүл кушун көтөргөн, кандай сонун ушул алтын күндөр ай демекчи. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. Эзелтен кыргыз эли сүмөлөктү негизги тамак аш катары пайдаланып, сүйүп жеп келишет.
Нооруз майрамына карата жерлерде сүмөлөк жасоо адатка айланган. Ал эми аты аталган мектеп жамааты окуучуларга сүмөлөктүн тарыхында баяндап беришүүдө. Жалгыз бой аялдын 6-7 чээдей жаш балдары болот экен. Ал балдарына жерге тамак таппай кыйналганда балдары дагы апа нан курсагыбыз ачты дешет. Балдардын алаксы түш үчүн курук эле казанга сууну куюп, таштарды терип келип салат дагы. Балдардын алаксы түш үчүн анын астына от жагып, азыр бышат тамак деп балдарын алаксат. Балдары акыры чарчап уктап калышат. Эрте менен турса, Кудайдын буйругу менен казандагы куюп койгон суусу коюу тамакка айланат. Сүмөлөктүн жаралуу тарыхы мына ушундай. Бул окуу жайда майрамдык салтанат сүмөлөк менен гана чектелбеди. Мында мугалимдер арасында мелдеш өттү. Алар Сармерден улуттук каада салттарды аткарып, улуттук тамак аштарды көргөзмөгө коюп күч сынашты. Ал эми жеңүүчү командага ардак баракча менен бирге акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кайда кеттиң айтчы деги. Бизде биринчи этабыбыз саламдашуу этабы менен башталды. Өзүңүздөр көрүп болгондой, эки жак саламдашуу менен баштады. Андан кийинки этаптар ошол бий, макал айтышуу, табышмак, кыргыздын ошол улуттук салтын көрсөтүү. Азыркы кезекте бул Сармерден оюн бүткөндөн кийин азыркы биздин кыргыздыгын улуттук оюндарына күбө болосуздар деген экен. Майрамдык салтанатта улуттук спорт оюндары да унутта калбады. Окуучулар аркан тартыш, кыргыз күрөшү боюнча күч сынашты. Давай тарткыла. Тарт 7-чи класс. Тарт. 8-чи класс. Күчтүү болуп жеңип алышты. Мен ойлойм, ушул окуучулар мындан ары дагы ушул биздин улуттук оюндарга кызыгып, ушул мектепте кандай иш-чара болбосун, кандай майрам болбосун, ушу активдүү катышып келет деп мен ишенем. Биздин балдар дайым алдыда ушул иш-чараны биз жакшы өткөзүп алабыз деген үмүттөбүз. Мектептеги алгач ирет өтүп жаткан майрамдын максаты окуучу жана мугалимдер ортосундагы ынтымакты бекемдөө. Мектеп жетекчилиги бул саамалыкты эми жыл сайын өткөрүүнү пландоодо. Эрмек Муратбек уулу, Бексултан Абиев, Ынтымак. Мына ушундай жаңылыктар менен программабыз соңуна чыгат. Жалаң гана жагымдуу жаңылыктар менен жүз көрүшөлүк. Саламатта калыңыздар.